Программабызды улантабыз. Бүгүн темабыз туура тамактануу болуп жаткан учуру, башкача айтканда балдардын туура тамактануусу тууралуу кеп куруп жаткан чагыбыз. Студиябызга дагы ошол балдардын туура тамактануусу, аз кандуулуктун алдын алуу тууралуу меймандарыбыз кененирээк айтып бермекчи. Андыктан биздин программа менен бирге болуңуздар. Себеп дегенде бүгүнкү күндө туура тамактануу бул негизги көйгөйлүү маселелердин бири болууда. Себеп дегенде туура эмес тамактануудан улам ар кандай оорулар пайда болууда десек болот. Жана ошондой эле туура эмес тамактануудан кичинекей балдар дагы, өсүп келе жаткан жаш жеткинчектер дагы ар кандай зыян тартышууда десек да болот. Бүгүнкү студиябыздын меймандары менен тааныштыра кетсем, Ысык Көл облустук медицина борборунун директорунун милдетин аткаруучу Чолпон Байзакова эжеке, Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун кадрларды кайра даярдоо жана билимин жогорулатуу боюнча Ысык Көл областындагы жетекчиси Гүлшара Орозбакова эжекебиз, жана ошондой эле USAID-тин мыкты азыктануу долбоорунун координатору Сайкал Бозова. Саламатсыздарбы? Кутмандык ушул убактыңыздар менен студиябызга кош келипсиздер. Накей бүгүнкү күндө чындыгында Кыргызстанда, анын ичинде дүйнө жүзүндө дагы балдардын туура тамактануусу боюнча ар кандай иш-чаралар уюштурулууда десек болот. Ар кандай оорулардын алдын алуу үчүн чоң иштер жасалууда. Бүгүн ошол жасалып жаткан иштер тууралуу дагы сиздерден кененирээк өзүңүздардан угабыз деген ишеничтебиз. Деги эле аз кандуулуктагы бул көйгөйлүү маселелердин бири. Андыктан ушулардын бардыгын алдын алуу боюнча кененирээк айтып бересиздер деген ойдомун. Анан эң алгач Чолпон эжеке ошол 1000 күндүк тамактануу деген эмне, ушул туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Азыр биз 1000 күндүк деп айтылып атпайбы? Бул 1000 күндүк деген эмне деп суроо бериши мүмкүн ата энелер. 1000 күндүк деген бул түйүлдүк түйүлгөндөн баштап төрөлгөнгө чейин 270 күн, андан кийин төрөлгөндөн кийин 1 жашка чейин 365 күн, 1 жаштан 2 жашка чейин 365 күн, бардыгын кошуп келсек 1000 күн болуп эсептелет. Мына ошо түйүлгөндөн баштап 2 жашка чейин баланын өсүгөнү, өнүгүшү, туура тамактануусу, ата эненин ошо колдоосу, ар тараптан социалдык, экономикалык тараптан тамактануусун, өсүп өнүгүүсүн бардыгын ар тараптан колдоо бул ошо 1000 күндүк мүмкүнчүлүккө кирет. Баланын мээси бул губка сыяктуу болуп эсептелет. Бала деген бардык нерсени мээси тезирээк тутуп алат да. Эгер бала дүйнө жүзү менен, башкача айтканда, өзүнүн байланышындагы адамдар менен көбүрөөк байланышта болсо, ошо бала түйүлдүккө түйүлгөндөн баштап деп атпайбызбы? Бул жерде эне өзү туура тамактанышы керек. Бала туура иште жатканда, бала туура өнүгүп өсүш үчүн витаминдерди жана башка азык заттарды жакшылап алыш үчүн эне туура тамактанышы керек. Жана ошондой эле иште жатканда, түйүлдүк учурунда эне баласы менен сүйлөшүшү керек. Сүйлөшүп, алтыным, сен келечекте мыкты адамдардан болоосуң, мен сени жакшы көрөм, сен төрөлүшүңдү мен күтүп атам, мен абдан кубанычтамын деп ушундай жакшынакай сөздөрдү айтып баласы менен сүйлөшүшү зарыл. Төрөлгөндөн кийин болсо 6 айга чейин ал эне дагы ошо баласын түшүнбөйт деп жаткырып коюу бул өтө туура эмес. Бала төрөлгөндөн баштап, түйүлдүктөн баштап сүйлөшөт деп атпайбызбы? Ошондо дагы төрөлгөндөн кийин дагы бала менен сүйлөшүп, ойноп, баланы күлдүрүп, мээримин төгүп, өзүнүн эне сүтү менен 6 айга чейин тамактандырыш керек. Балага башка азык заттарын, суу, эч нерсе берүүгө болбойт. Болгону эне сүтү менен тамактандырып, ошо бала менен ойноп көбүрөөк сүйлөшүшү зарыл. Андан кийин 6 айдан баштап балага кошумча тамак берилет. Биз эмне үчүн балага ошо 6 айдан баштап кошумча тамак беребиз? Себеби балага тиешелүү азык заттар эне сүтүндө азая баштайт. Алсак витамин А, витамин С жана ошондой эле темир камтыган азык заттар азайып баштайт. Балага көбүрөөк, бала кыймылдай баштайт, балага көбүрөөк килокалория, энергия сарпталат. Ошон үчүн биз балдарга кошумча тамак беребиз. Кошумча тамак берген учурда
балага ар түрдүү тамакты бериш керек. Бала менен ойнош керек, сүйлөшүш керек. Китептерди алып берип, түрлүү сүрөттөрү менен китептерди көргөзүп, сүрөттөрдү көргөзүп, жаныбарлардын өздөрүнүн аттары менен айтыш керек. Мисалы үчүн тоокто эч качан бул деген кококо деп айтпаш керек. Балага айтыш керек, бул деген тоок, бул деген уй, бул кой, бул ит деп ар бир жаныбарды, ар бир түстөрдү мисалы алып кетсек, мына карачы могу гүлдү, бул гүл деген сары, бул гүл кызыл деп жанагындай ар түрлүү кубиктерди, пирамидаларды алып, салыштырып, ошондой оюндарды уюштуруп, түрлүү оюнчуктарды алып берип, эгерде экономикалык жана социалдык жактан жетишсиз болуп атса, энеси өзү өз колу менен ар түрдүү оюнчуктарды жасап берсе болот. Алсак жанагы сынбаган, балага зыян келтирбеген пластмасса тарелкаларды, түстүү тарелка, кружкаларды, кашыктарды койгулап, көрсөтүп, салыштырып, ушундай оюндарды көргөзүп баланы ойнотуу зарыл. Эгерде биз балдарды 6 айдан баштап китепке болгон кызыгысын өнүктүрсөк, китеп окуп берип, чомок айтып берсек, бала келечекте ошо китепке болгон кызыгуусу артып, бала деген ийгиликтүү, билимдүү, акылдуу болуп өсөт. Буга болсо ошо түздөн-түз жардам бул туура тамактануу, туура өөрчүтүү, өнүктүрүү, өстүрүү. 2 жашка чейин биз балдарды деген 1000 күндүк мүмкүнчүлүктү айтып атпайбызбы? Ошо 1000 күндүк мүмкүнчүлүктү кармап калуубуз өтө зарыл. Анткени төрөлгө түүлүктөн баштап ошо 2 жашка чейин сүйлөп, өнүктүрүп, өөрчүтүп, сүйлөшүп, үйдөгү жеке эле энеси жалгыз эмес, үйдөгү чоң энеси, чоң атасы, атасы жана башка туугандары менен сүйлөшүп, ойноп, ушундай ар кандай оюндарды уюштуруп берсек, баланын мээдеги болгон тутумчалары көбөйөт. Алар чырмалышып, бири-бири менен байланышып, тутумчалар көбөйөт дагы. Бала келечекте акылдуу, ийгиликтүү болуп чоңоет. Эгерде биз балдар менен сүйлөшпөсөк, көп учурда ата-энелер айтат, бул бала кичинекей, түшүнбөйт деп ойлошот. Бул өтө туура эмес. Бала түшүнөт бардыгын. Көзү менен көрүп, ата-эне кандай жасаса, бизде орус улутундагылар айтат го, дети копируют родителей деп. Ошо энесин, ата-энесин копировать этет да, ошондуктан биз ошо балдарга туура кандай чоңоюуну ошо түүлүктөн баштап 2 жашка чейин үйрөтүп, ошо балдарды өнүктүрүп, өстүрүп алуубуз өтө зарыл. Эң сонун жакшы маселелерге токтолуп өттүңүз. Чындыгында ар бир ата-эне, көрүп жаткан ата-эне дагы bundan стимул, таасир алат деген ишеничтемин. Анан Гүлшара эже айтсаңыз, ошол балдардын аз кандуулук оорулары дагы азыркы учурда көп десек болот. Бирок бул мурунку жылдарга салыштырмалуу жыл сайын ар кандай ушундай иш-аракеттердин алдында азаюуда деп дагы айтсак болот. Ошол боюнча кененирээк айтып өтсөңүз. Азыр бизде эми Кыргызстанда ушул балдардын тамактануусу жана аз кандуулугу бул чоң проблемаларды жаратып атат. Мисалы, биздин Ысык көл ушу аз кандуулук боюнча балдардын арасындагы 34% түзүп атат. Ошол эле убакта башка региондорду алып карасак, мисалы, Баткен, Жалал Абад 11%. Анан бул жерде ушу көп суроолор туулат да, эмне үчүн ушу Ысык көлдө балдардын аз кандуулугу көп болуп атат Кыргызстанда башка региондорго салыштырмалуу. Эми дагы бир цифрага кайрылып кетсек, балдардын тамактануусу боюнча Ысык көлдө жанагы продовольственная безопасность же болбосо азык-түлүк коопсуздугу деген 39% түзүп атат. Ошондо 61% бала толук кандуу тамактанбайт экен. Толук кандуу тамактанбайт. Бул абдан мындай бир чоң цифра да. Эмне үчүн дегенде бизде көп себептер, анан суроолор бар да. Анан мындай карап көрсөк, эмне үчүн ушул маселе жаралып атат, эмне үчүн мындай тамак аш жетишсиз болуп атат дегенде, биздин эл ошол эле балдардын ата-энелери көбүнчө углевод тамактарын, бул нан азыктары, дан азыктары кирет экен дагы. Ошол эле мисалы нан, кесме, макарон, картошканы көбүрөөк пайдаланат экен дагы.
Ал эми эт азыктарын, сүт азыктарын, жашылча жер жемиштер ушулар аз санда пайдаланылат экен, балдарга дагы аз берилет экен. Ошон үчүн жанагындай аз кандуулугу өтө жогору болуп атат. Мунун башка себептери да бар. Мисалы бизде аз кандуулукта ошо фолиевый кислота же болбосо фолаты деп коебуз, ошол да жетишсиз экен. Ошо балдарда, ошол эле кыздар, өспүрүмдөрдө, ошол эле төрөт багытындагы аялдарда дагы 83% түзөт экен. Эгерде фолаттар ошол аз болсо, анемия жаралат дагы. Ал көбүнчө жанагы жашыл түстөгү жашылчаларда болот да. Анан бул жерде кайра эле суроо туулат. Значит, биздин эл ошол тамактарды, жашылчаларды, ошол эле жер жемиштер жебейт экен депчи. Анан фасольдо дагы абдан көп болот экен. Бизде өзү Ысык көлдүн эли фасоль урунбайт экен да, жебейт экен. Ошол жагы дагы начар болуп атат. Анан андан башка дагы тамак аштан башка дагы бизде мондай курт оорулары өтө көп жайылып атат азыр, балдар арасында да, чоңдор арасында да. Мындай эпидемия сыяктуу десек да болот да. Анан ошого дегельминтизация дейбиз. Ошол дагы жакшы дарыларын бир жылда 2 жолу, бир жолу дагы алынбай атат. Балдар ошону ичпей атат, чоңдор дагы кошо ичиш керек эле. Алар дагы мындай жакшы баягы каалагандай болбой атат да, ошондой цифрага жетпей атабыз. Анан бизде өзү эле Кыргызстанда жана Ысык көлдө бул кара чай ичүү, бизде особенно Ысык көлдөчү. Анан ал болсо жанагы темирди сиңирип алганга өтө мындай мүмкүнчүлүк бербейт экен да. Андан башка дагы энелери, ошо балдардын энелери боюнда бар кезинде өтө жакшы тамактаныш керек да. 4 жолу ысык тамак ичиш керек, 2 жолу шам-шум кылыш керек. Биз мындай цифраларга карап, ошо энелер менен сүйлөшүп көргөндө, алар 1 жолу ичсе, 2 жолу ичсе болот экен, башка учурда ичпейт экен көп учурда. Көп себептери бар экен. Жанагындай эт азыктарын, жашылча жер жемиштер өтө эле аз өлчөмдө колдонулат экен. Мисалы, жашылча жер жемиш айына 10 килограммдан бир адам жей турган болсо, бизде 2 килограмм экен. Каким-то образом ушундай экен. Анан андан башка дагы эт азыктары да өтө аз колдонулат экен. Мисалы, бир айда 5 килограмм жей турган болсо, бизде 2 килограмм ушундай эле экен да. Анан төрөттөн андан кийинки дагы бир проблема бар. Ошол эле балдардын ата-энеси, энеси дейли. 1 жыл эме биз айтабыз, төрөт аралыгы 2-3 жыл, максимально 3 жыл болуш керек деп. Бизде азыркы убакта карап көрсөк, 1 жашта 2ден балдар төрөлүп атат. Эми биз каршы эмеспиз, балдар төрөлсүн, көбөйсүн, кыргыз элчи. Бирок аялдын организми ошо төрөттөн кийин калыбына келиш керек экен да. Ошол эле ал кан жоготот да, ошол эле кан ордуна келиш керек экен, ал үчүн убакыт керек экен да. Биз антпей эле бала 3 ай, 4 ай, 6 ай болгондо эле келиндин боюна кайра болуп эле жылдын башында, жылдын аягында болуп балдар төрөлүп атат. Анан ал балдар дагы аз кандуулук менен бою кыска, салмагы жетишпейт, ушундай балдар төрөлүп атат. Андай болбош керек да, бизге Кыргызстанга жакшы ден соолуктагы балдар төрөлүш керек да. Анан ал бала ошол эле 3 айдан кийин боюна болуп калды. Анан кыргыздар эмиздирбейт энесинечи. Мисалы 5 айдан кийин боюна болуп калды. Сенин эмчек сүтүң жарабайт деп. Анан бала, биз айтабыз да, 2 жашка чейин бала эмчек эмиш керек деп. Бул жерде 2 жаш эмес, 6 айга чейин эмбей калып атпайбы? Анан балага көп азык энеден алчу, ошол эмчек сүтүнөн алчу нерселер жетпей калып атат. Бала жакшы өспөй атат. Анан көп үй-бүлөнүн ошо балдарга жанагы адаптированный смесь дейбиз. Ошол атайын сүттөр болот да, кургак сүттөр. Ошону берилбей уй сүтүнө өткөрүп коюп атат. Уй сүтү болсо, бул 1 жашка чейинки балдарга сиңбейт экен, бөйрөк ооруларын алып келет экен. Анан кийин ошол эле кыз бала болсо, кийин анан чоңоюп турмушка чыгып эметкенде проблемалар көп болот экен да. Ошол бөйрөк жагынан, төрөт жагынан и башка. Анан уйдун сүтүн кесепет. Ошон үчүн биз айтабыз, уйдун сүтү балдарга 2 жаштан баштап берилиш керек да. Ошондо жана бөйрөк, анан иче карын даяр болот экен да, ошол сүттү сиңиргенге. Андан кийин биздеги дагы бир көйгөй бул миграция проблемасы. Бул миграцияга кеткен жаш ата-энелер балдарын кайненелерине, энелерине, туугандарына таштап кетип атат. Анан ал балдар эмчек эмбей калып атат, биринчиден. Экинчиден ал кайнене, эне ошол уй сүтүнө өткөрүп коюп атат. Анан тамак аш дагы жакшы эмес да. Кийин 6 айдан кийин
прикорм деген кошумча тамак аш берилиш керек эле. Ал тамактын ордуна баягы өздөрү жеген ошол эле кесме, макарон, картошка, нан азыктары сүткө чыланып, чайга чыланып берилип атат. Ал болсо баланын өсүшүнө, акыл эсинин толукталышына, боюнун, денесинин өсүшүнө мындай кедерги болуп бала жакшы өспөй атат да. Жана тамак аштын жетишсиздиги деп атканыбыз ушул жерде да жатып атат да. Андан кийин анан көбүнчө балдардын азгандуулугу бул темирдин жетишсиздиги болот да. Ал темир көбүнчө биз гемоглобин железа дейбиз, бул жанагы эт азыктарында болот экен да. Балага ушу 6 айдан кийин эле кошумча тамак бергенден кийин ушу эт азыктарын кошуш керек болуп атат. Ошондой эле башка дагы жанагы мына могу жерде көрсөтүп атабыз. Ушул пирамида питания деп, бул тамактанын пирамидасы, бул ВОЗ чыгарган ушундай бар. Мына ушул боюнча берилиш керек. А бизде көбүнчө эле жанагы ылдый жагы берилет, анан үстү жагы берилет да, биздечи. Ама ортосундагы тамак аш көп берилбей калып, жана балдардын азгандуулугу ушул жагынан дагы кетип атат да. Эми ушул себептерди эми кантип жоёбуз, эми кандай кылабыз эми? Буга деген жанагы энелер кош бойлуу кезинде эле жакшы рационалдуу ар түрдүү тамактаныш керек да. Мына ошондо биз жакшы балдарды төрөлөт экен да. Андан кийин анан медициналык кызматкерлерди биз окутуп даярдап атабыз. Алар болсо ошол аялдарга боюна болуп учетко тургандан баштап эле темир препараттарын берет. Фолиевый кислота деген препаратты берет, жана йодомарин дегенди берет. Ошол бүт кош бойлуу кезинде ичет, андан кийин анан 3 ай төрөгөндөн кийин ичет да. Анан ошону менен баягы жетишпеген заттарды ордуна келтиребиз. Бирок бул жерде дагы бир проблема, ошол эле келиндер ошону убагында ичпей, анан именно ошол деген темирди сиңире турган атайын сок, компот, морс ушулар бар да, витамин С, ошолор менен иштесе чайды кошуп ичет. Башка азык-түлүк жетишпейт, жакшы тамак жешпейт. Анан эле баягынын сиңирүүсү мындай азайып атат да. Бизде ысык көлдө баары эле өсөт да. Мисалы деген ошол эле жашылча, жер жемиш, андан көп учурда ал сатылып кетет экен. Ошону салат кылып жегенден жалкоолук кылат экен. Ошонун үчүн да ойлойбуз, себеби эмне үчүн Баткенде 11%, бизде 34% деген маселелер туулат да. Андан башка анан гемоглобиндерди текшерип турушубуз керек. Биз балдардынчы ошол эле 6 айга толгондо, 1 жашка толгондо, 2 жашка, анан 6 жашка толгондочу. Анан гемоглобиндери балдардыкы жакшы болсо, анда жана саплементация, то есть профилактикалык терапия деген жүргүзөбүз. Ошол 12,5 миллиграммдан темир беребиз да. Ал азыр бизде ошо фермулек деген бир жакшы дары бар, сироп, ошону берип турабыз. 1 эле миллилитр, 1,25 миллилитр болот да. Ошону эле бала 2 жашка чейин ичип туруш керек. Анан ошону дагы мамасы, үй бүлөсү аягына чейин бербейт. Анан андай мындай унутуп калдык, тигиндей мындай деген дагы бир адамдык эмелер менен кээде аягына чыкпай калып атышат. Анан бир эле темир менен баланын гемоглобинин көтөргөнгө мүмкүн эмес экен, баягы эле тамак аш. Тамак аш ошол эт азыктары, сүт азыктары, жашылча жемиш балдарга. Кургатылган жемиштер, ошонун баарын бериш керек экен. А биз антпей эле жанагынтип эле көбүнчө нандан азыктарына өтүп кетип атабыз да. Анан 2 жаштан кийинки балдарга жанагы курт ооруларына каршы, гельминтке каршы дегельминтизация жүргүзүп туруш керек. Убагында берип туруш керек. Ошол эле мектеп жашындагы балдарга, ошол эле кичинекей балдарга жана энелерине жана башка үй бүлө мүчөлөрү дагы ичип туруш керек да. Ошондо бизде жакшы сапат жанагындай анемия болбойт да. Андан башка дагы айтып кетет элем. Бизде ушу ден соолукту, элдин ден соолугун, балдардын ден соолугун, кош бойлуу аялдардын ден соолугун баарын деле медициналык кызматкерлерден суралып атат. Анан мен ойлойт элем, буга жапатырмак эл жардам бериш керек. Ошол эле айыл өкмөт, ошол эле депутаттар, ошол эле коомдук уюмдар дагы мындай эске алып, жетишпеген үй бүлөлөргө жардам бериби, ошол азгандуулукту, тамак ашты жетишсиздигин чечип берсе жакшы болот эле деп ойлойм да. Эми баягы балдар биздин келечек деп аткандан кийин
Кыргызстанга бизге баягы сапаттуу, жакшы, ден соолуктуу балдар керек да. Эң сонун айттыңыз мына Гүлшара айым. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз да буга көңүл бурушат деген ойдобуз. Албетте бул жөн эле калып калбайт деген ишеничтебиз. Ал эми Сайкал эже сиз да айтып өтсөңүз, мына ушундай Гүлшара айым көптөгөн көйгөйлөрдү санап өттү. Мисалы үчүн ошолордун баарын алдын алуу үчүн тынымсыз иштерди жүргүзүп келесиздер. Кандай программалар ишке ашууда? Кече эле 1-июнь балдарды коргоо күнү деп республикабыз менен бирге балдарыбыздын майрамын белгиледик. Ошо майрам өтүп жаткан учурда дагы майрамга биз эмне белек кылдык? Мына ошол дагы абдан көйгөйдү жаратат да. Биз балдардын келечеги үчүн кам көрөбүз. Эми келечеги үчүн кам көргөндө биз бүгүндөн башташыбыз керек да. Мына азыр президенттин Ысык-Көл облусу боюнча өкүлчүлүгү 22 майдан 22 июнга чейин ошол балдардын жана төрөт мезгилиндеги аялдардын аз камдуулугунун алдын алуу боюнча 1 айлык жарыяладык да. Мына ошо жарыялаганда USAID мыкты азыктануу долбоору 2 багытта чоң ишин алып барат. Биринчи багыты бул медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатуу менен ошол биздин балдарыбызга жана аялдарыбызга сапаттуу медициналык жардам. Экинчи багытыбыз жана элдин арасындагы маалыматтуулукту жогорулатуу. Бизде азыр Ысык-Көл облусу боюнча 1000ден ашык ыктыярчылар иштеп жатышат. Мына ошол ыктыярчылар аркылуу мына биздин мондай саламаттык сактоо министрлиги белгилеп берген мондай таркатма кагаздарыбыз бар. Ошол ар бир үй бүлөгө кирип, ошол аз кандуулуктун алдын кандай алдын алабыз, 6 айдан кийинки кошумча тамактануу кандай болуш керек, жамааттагы санитария жана гигиена суроолору кандай болуш керек. Ошону менен бирге биздин дасторконубузда 12 ай бою темир камтыган, витамин А камтыган, витамин С камтыган, цинк, фолий кычкылы камтыган азыктарды кандай кылып сакташыбыз керек дагы, кандай кылып колдонушубуз керек, анан ошо колдонуу учурунда дагы ошол витаминдик касиетин кандай кылып сакташыбыз керек, мына ошол жөнүндө маалыматты биздин ыктыярчылар аркылуу таркатабыз. Ошону менен бирге эле мондай коомдук чоң акцияларды өткөзүп, жана ошондой эле биздин телевидение аркылуу, биздин газета, журналдар аркылуу элдин маалыматтуулугун көтөрүү менен өзүнүн ден соолугуна болгон мамилесин өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Мына азыр эле уктуңуздар, биздин өспүрүм кыздарыбыздын арасында же төрөт мезгилиндеги аялдарыбыздын арасында фолий кычкылы жетишпейт да. Бул эмнени бизге коркунучту алып келет? Эртең биздин балдарыбыздын арасында тубаса кемтек балдар төрөлүшү мүмкүн, ара төрөлгөн балдар төрөлүшү мүмкүн. Мына ошонун алдын ала турган биздин программалар саламаттык сактоо министрлиги тарабынан уюштурулуп, анан ошо саламаттык сактоо мекемелери аркылуу жасалат. Мына жана абдан жакшы саламат сактоодогу жаңы бир термин пайда болду. Бул 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси. Муну биздин саламат сактоо мекемелеринин кызматкерлери дагы жана ошондой эле жааматыбыз дагы пайдаланып, ошо баланын келечегине болгон салымыбызды башташыбыз керек. Мисалы, боюна бүтөөргө 2 ай мурун эгерде биздин келиндерибиз жана фолий кычкылы камтыган дарыны ичип, андан кийин дагы 3 ай иче турган болсо, жанагындай нерв трубкасын өнүктүрүүдөгү болгон кемтик төрөлбөйт да. Мына ошол жөнүндө маалыматтуулугубузду көбөйтүшүбүз керек. Экинчи багытыбыз жанакы туура тамактанууда биз ачкачылыктан эч ким жабыркаган жок. Бирок бизде ар түрдүүлүктөн жабыркап атат да. Балдар 6 айдан баштап кошумча тамак атпайбыз. Мына ошол кошумча тамак болгондо ошол бир тамагынын өзүнүн өлчөмү болот, анан ошонун ар түрдүүлүгү болот да. Бизде өлчөмү дагы балдарыбызга жетишсиз берилип жатат, ар түрдүүлүгү да жок да. Ар түрдүүлүү болгондо жана темир камтыган, А витамин, С витамин, фолий, цинк, кальций камтыган да микроэлементтерди. Мына ошол боюнча 22-жылы саламаттык сактоо министрлиги чоң изилдөө жүргүздү. Ошо изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Ысык-Көл облусунда аз кандуулуктун пайызы жогору. Жана ошондой эле жанакы 6 айдан баштап тамактанган балдарыбыздын аз кандуулугу дагы көп,
анан жанагындай көп түрдүүлүгү тамактануусу жок да. Ошон үчүн бир ай бою область боюнча ушул ар бир маалымат баракчаларын мына ушул ар түрдүү тамактанууга, ушул ар түрдүү тамактануудагы 12 ай бою кандай сакташыбыз керек, варенье кылсак болобу, консервация кылсак болобу, консервациянын зыяндуулугу кандай, анан азыркы биздин жаңылык болгон тоңдуруу жана кургатуу жолдору менен ушул биздин балдарыбыздын 12 ай бою витаминдер менен, микронутриент менен камсыз болушун бир эле медицина мекемеси эмес, коомдук жагыбыз менен дагы колдоо беришибиз керек. Биздин дагы бир эң орчундуу маселебиз бул жамааттагы санитария жана гигиена маселелери. Паразитардык оорулардын көп болгондугунан дагы анемиянын көп кезделиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз баланы төрөлгөндөн баштап кол жууганга үйрөтүшүбүз керек. Мына ошол ыкма үй бүлөдө түбөлүккө калыш керек да. Бала үйүнөн эмнени көрсө, мектептен эмнени көрсө, коомдук жайлардан эмнени көрсө, мына ошону түбөлүккө ыкма кылып саналат да. Паразитардык оорулардын алдын алуу бул колго жууга болгон биздин иш аракеттерибиз жана ошондой эле жана биздин туалетке болгон мамилебиз. Мына ошого дагы абдан чоң неме көрсөтүшүбүз керек. Себеби азыркы учурда Ысык Көл областы республика боюнча паразитардык оорулар боюнча өзгөчө адамды инвалид кыла турган эхинококкоз, альвекоккоз деген оорулар бар. Ошол боюнча дагы биз көп жумуштарга муктажбыз. Себеби ошондон жабыркаган республика боюнча алдыңкы орунда турабыз. Дагы биздин орчундуу маселебиз бул эне сүтү да. Бул эне сүтүн жөнүндө айтуу, күнүгө айтуу бериштен да тажабашыбыз керек да. Себеби бизде 46 гана процент биздин балдарыбыз 6 айга чейин жалаң эне сүтүн эмизүүгө камсыз болот да. Биз жок дегенде 90% кылышыбыз керек. Мына ошондо биздин келечегибиз болгон балдарыбыздын акыл эси, дүйнө таануусу, кесипке болгон мындай жөндөмдүүлүгү, мекемге болгон жаратмандык сезимдери, ден соолугунун пайда алышы эне сүтүнөн башталат да. Төрөтү үйүнө ошо барганда төрөтүбүз ошол эненин балага болгон ууз сүтүн өз учурунда алып калыш керек. Ууз сүтү деген бул биринчи иммунизация. Мына ошол жөнүндө да чоң программалар бар. Анан ошо баланы эмизип жаткан учурда дагы биздин ушу ата-бабадан калган бешик ырлары, же болбосо ушу баланы колдоп, кубаттап, жакшы сөздөрдү айтып, балага мындай баар алышып, баланын аң сезимин өсүшү ошо эне сүтүнөн башталат да. Анан дагы экинчи биздин ушул балдарыбызда Ысык Көл облусунча көйгөйлүү маселе бул жана кошумча тамактын же эрте башталып калышы, же кеч башталып калышы да. Мына ошого дагы элдин арасында ушу маалыматтуулукту жогорулатып, эмне себептен 6 айдан баштайбыз? Эмне себептен ушу 6 айдан баштаганда тамак ашты көп түрдүү кылабыз? Анан кандай кылып айкарлыштырабыз? Анан 12 ай бою ушу витаминдүүлүгүн кандай кылып сактайбыз? Мына ошол жөнүндө дагы сиздер менен бирге, коомубуз менен бирге элибиздин маалыматтуулугун жогорулатсак, анан биздин балдарыбыздын келечегине биздин койгон салымыбыз чоң болот да. Балдар биздин бактыбыз, балдар биздин келечегибиз. Балдарыбызга биз күнүгө жакшы сөздөрдү арноо менен бирге ушу балдардын келечегинен ушул тамактануу жана ас кандуулуктун алдын алуу программаларын ишке киргизсек, биздин келечекте акылдуу, эстүү, мекенин сүйгөн, кесибин сүйгөн, адамдык сапаты жогору, ден соолуктагы инсандарды тарбиялайбыз. Эң сонун маалыматтарды берип өттүңүздөр. Чындыгында ар бир көлдүн тургунун өкүндүрүп жатса керек, эмне үчүн бизде чындыгында процент аз кандуулук боюнча көп, ал эми башка областтарда азыраак деген суроо менен ар бир ата эне өзүнө дагы суроону берет деген ишеничтемин. Албетте жогорудан бери эң сонун жакшы маалыматтарды айтып кеттиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Айтып кетпедиби Гүлшара айым, мынакей баардыгыбыз жапа тырмак ушун менен күрөшө турган болсок, сөзсүз түрдө бул маселелерди, бул көйгөйлөрдү дагы азайтууга ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар. Андыктан сиздерге дагы бир жолу ишиңиздерге ийгилик. Кудай буюрса, кийинки программаларыбызга келгенде чындыгында бул аз кандуулук азайгандыгы тууралуу жакшы маалымат менен келесиздер деген ойдомун. Ардактуу замандаштар, бүгүн Көл таң программасынын алкагында балдардын туура тамактануусу тууралуу кеп куруудабыз. Студиябыздын меймандары болсо, тааныштырып өтөйүн, Ысык Көл облустук медицина борборунун директорунун милдетин аткаруучу Чолпон Байзакова болду бизде. Ошондой эле Ысык Көл облусундагы
Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун кадрларды кайра даярдоо жана билимин жогорулатуу боюнча Ысык Көл областындагы жетекчиси, USAID-тин мыкты азыктануу долбоорунун координатору бизде Сайкал Бозова эжекебиз болду. Жана дагы Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун кадрларды кайра даярдоо жана билимин жогорулатуу боюнча Ысык Көл областындагы жетекчиси Гүлшара Орозбакова бизде мейманда болду. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Мынакей жогоруда Сайкал эжекебиз айта кетти, балдар биздин келечегибиз деп. Андыктан ошол кичинекей өсүп келе жаткан жаш жеткинчектер деги эле биздин балдарыбыз келечегибиз болуп эсептелет. Андыктан ар бир ата эне ошол балдардын туура тамактануусуна көзөмөл жүргүзсө деген дагы бир жакшы тилекти айткым келип турат. Ал эми азыр болсо ошол кичинекей балдар үчүн эң сонун музыкалык чыгарманы арнайлы Гүлнур Сатылганова артасын.